Ассаламу алейкум достар, кандайсыңар? Барыңыздарға грин карт толтуруп атсаңар керек, барыңыздарға ийгилик. Аллах Таала жеңилдик берсин. Ошо тилеген ой максаттарыңар ишке ашып дегендей. Ошол барыңар. Эгер бир суроолоруңар болсо, жазсаңар болот комментарийге. Бирок толтуруу оңой эле, жол жоболорун көрсөткөнбүз. Бепбекер, эч кимге акча төлөбөй эле өзүңөр толтуруп койсоңор болот. Биздин каналда видеолор бар. Каяктан почтаны издесеңер болот, каяктан барып сүрөткө түшсөңөр болот дегендей. Ошо маалыматтардын баары бар. Эч кимге эч акча бербей эле өзүңөр толтурсаңар болот. Барыңарга ийгилик. Анан кимде ким алдын ала даярданам дей турган болсо, албетте бул эми баягы буйруктун иши. Азыртадан даярдансаңар дагы жакшы, анткени бул да бир ниеттин белгиси дегендей деп түшүнөм. Ошон үчүн эгер даярдана турган болсоңор, албетте азыркы шарттарга, Американын кандай акыбалда турганына жараша дагы көп нерселер өзгөрөт деп ойлойм. Себеп дегенде Трамптын келиши менен көп нерсе ойдогудай болгон жок, ойдогудай болбой жатат. Ошон үчүн эгер кимде ким IT тармагында болсо, же бир баягы электрик, сантехник, же болбосо сварщик, ушундай сыяктуу бир мындай жөнөкөй адам, көп адамдар эңсебеген жумушта кылган болсоңор, ошолорду дагы өркүндөтүп, бир деңгээлиңерди профессионалдуу бир деңгээлге жеткире берсеңер болот. IT тармагында мен өзүм иштейм, бирок IT тармагындагы келип кала турган боордоштор, жердештер болсо, мен AI тармагына басым жасаңыздар демекчимин. AI, искусственный интеллект, ошол machine learning, дагы data analytics, AI automation деген сыяктуулардын баардыгына көңүл бөлгүлө. Эгер кимде ким андай опыты жок болгон болсо, анда бир электрик, электромеханик, же болбосо ушундай бир узкая профессия деп коет го, мындай ошондойлорго бир кыска мөөнөттүү окууларын окуппу, же бир жумуштан сырткары өзүңөр бир кызыга турган иштер болсо, ошолорго дагы машыгып, жатыгып келсеңер болот. Ошого даярдана берсеңер болот. Албетте бул келбей калсаңар өзүңөр үчүн пайда. Ошон үчүн баарыңарга Аллах Таала жеңилдик берсин. Биздин каналда кандай толтуруу, кай жерден сүрөткө түшүү, почтаны кандай тапсак болот, индекстерин деген сыяктуу баардык суроолор бар. Эгер суроолоруңар болсо, кайрылгыла. Менден жеке кеңеш бул өзүңөр толтургула. Себеп дегенде бул толтуруу бул Америкага келе турган ар бир адамдын биринчи баскычы десек болот. Анткени өзүңөр толтурганда өзүңөр бир нерсе үйрөнөсүңөр. Жалдабагыла бирөөнү. Себеп дегенде бул жака келгенде деле ошол эле форматтагы суроолорду, формаларды толтурасыңар. Мисалы мисалы правага тапшырада, ID-ге тапшырада, балдардын документин тапшырада, ушул кудум эле ушул сыяктуу суроолор болот. Ошолорго жооп бересиңер. Анан Америкада баардыгы туура түшүнүңүздөр, баарынын иши бар дегендей. Анан силерге жардам бере албай калышы мүмкүн, жакын адамдар, убакыты болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңөр толтургула, үйрөнгүлө, коркпогула, жалтанбагыла. Баарыңарга ийгилик. Суроолоруңар болсо, биздин каналдын комментарийлерине жаза бергиле. Бул видеонун астына комментарий жазгыла. Баарыңарга жооп беребиз. Ассаламу алейкум, жакшы тургула.